Саламатсыздарбы урматтуу окуучулар. Сабакты улантабыз. 5-сабак окуу жана түшүнүү боюнча болот. Мурунку сабакта айтылгандай, ушул 3 максатка жетсек, окуу жана түшүнүүнү жакшы тапшырабыз. Бул максаттар албетте жөндөмгө айланышы керек, жөн гана максат бойдон кала бербей. Биринчи максатыбыз тексттин максатын жана курамын туура аныктай алуу болчу. Муну мурдагы сабакта өткөнбүз, тексттин курамын аныктоо боюнча өткөнбүз. Албетте максатын так ал жерде айткан эмеспиз, бирок кийинки сабактарда аны аныктасак болот. Демек муну өттүк. Андан кийинки максатыбыз бул текстти туура түшүнүп, бардыгын жакшы талдагандан кийин деле суроолорго туура эмес жооп берип коюшу мүмкүн. Ошондуктан кийинки максатыбыз текст боюнча берилген суроолорду туура түшүнүп алуу болуп эсептелет. Анан суроолорду түшүнгөндөн кийин дагы кийинки максатыбыз ал варианттарын туура түшүнүп алып. Ошондуктан азыр суроолордон баштай берели. Суроо түрлөрү. Жалпы жонунан суроо түрлөрүн дагы өзүнчө бир топторго бөлүп койсок болот. Мисалы, биринчиси тексттин детальдарын талдоо боюнча суроолор. Башкача айтканда, тексттин ичиндеги майда чүйдө маалымат боюнча берилген суроолор болушу мүмкүн. Ошолорду туура түшүнүү, эмнелерди сурашы мүмкүн, ошолорго көңүл бурабыз бул жерде. Кийинки суроолордун тобу бул тексттеги маалыматты жалпылоочу суроолор. Шындап эле кээде бир абзацты же текстти алып туруп, анан ошол боюнча суроолор келиши мүмкүн. Мына жалпылап көрсөткөн. Андан кийинки тексттеги маалыматтан жыйынтык чыгаруу боюнча суроолор болушу мүмкүн. Бул эми тыянак чыгаруу, бул кандайдыр бир сабак алуу болушу мүмкүн тексттен. Андан кийинкиси текстеги маалыматтын чагылдырылыш ыкмасы боюнча суроолор. Кандайча айтылып жатат маалымат ал жерде, кандай стилде жазылган деген сыяктуу суроолор болушу мүмкүн. Демек, ушул 4 топтон турган суроолор бар. Алардын баардыгы ошо текст боюнча берилет. Анан ошон кандай суроолор болушу мүмкүн деп аларды дагы бирден талдап көрөлү. Эми эң биринчиден баштайлы. Тексттин детальдарын талдоо боюнча суроолор, майда чүйдөсүн талдоо боюнча суроолор. Андагы биринчи суроо түрү бул текст боюнча мунун себеби эмне деген суроо. Эми жалпылап айтканда бул тексттеги себеп натыйжаларды аныктоо боюнча суроо. Көптөгөн окуялар болушу мүмкүн, көптөгөн кубулуштар болгон болушу мүмкүн текстте айтылган. Ошолордун себептерин тексттен издеп табышыбыз керек, эгер албетте айтылган болсо. Эми бул боюнча дагы ушул эле суроону дагы кантип башкача берсек болот? Мисалдарга көңүл буралы. Мисалы, бул окуянын болуусуна эмне түрткү болду? Түрткү деген сөздүн өзү ушу себеп дегенди билдирип турат. Кийинкиси, мунун мындай болуп калуусу эмнеге байланыштуу? Байланыштуу дегенде дагы ошол эмнеден улам келип чыгып атат деп себебин сурап жатат. Андан кийин бул иш эмненин натыйжасында пайда болду? Албетте, натыйжа деп айтылгандан сөзсүз түрдө себеп дегенди түшүнөбүз. Эмненин айынан мындай көйгөй жаралды дейт. Айынан, бир нерсенин айынан, эмненин себебинен, же болбосо эмне күнөөлүү болду деген сыяктуу болду, жана башкалар. Эми ар түрдүү башка сөздөр менен берилген болушу мүмкүн бул суроо. Бирок жалпы жөнүнөн бул себепти сурап жатат. Мисалга көңүл буралы. Текст окуп көргүлө дагы, суроосуна жооп берип көргүлө. Текст окуган соң суроонун варианттары бар, жооп варианттары. Жакшы. Текст окудук, суроону окудук, варианттарын окудук. Дагы бир жолу айтып атам, текстти окуп жатканда видеону паузага басып коюп окусаңар болот. Демек, бул жердеги сурообуз Бишкекте балдар китептеринин көп сатылып жатканына эмне себеп? Биринчиден, ушул суроого туура жооп бериш үчүн ичиндеги маалыматты жакшы түшүнүшүбүз керек. Балдар китептеринин көп сатылып жатканы айтылууда. Биз аны тексттин каягынан түшүнөбүз? Албетте, балдар китептеринин жылдан жылга шыкалгандан шыкалып жатканын көрүп дейт да. Эми муну сатылып жатканын каяктан түшүнөбүз? Соода түйүндөрүнүн текчелерине дейт да. Демек, соода түйүндөрүндө китептер, балдар китептери
шык алгандан шык алып жатса, бул аябай көп сатылып жатат дегенди билдирет. Анан ушул эле сүйлөмдө аяк жагында эмне дейт? Демек деп айтып атат да. Демек кыргыз коомунда китепке болгон талап күч алган экен дейсиң деп. Мына бул жерде дароо анын себеби айтылды. Көп сатылып жатканын себеби ушул жерде айтылды. Талап күч алган экен. Демек варианттарыбызда кайсы туура болот? Мисалы A'сына карай турган болсок, китептерде кооз сүрөттөр жок. Кооз болгон үчүн көп сатылып жатат деген текст айтылган жок. Улуу акын жазуучулардын китептери болгону ал деле айтылган жок. Китептердин Орусиядан келиши, эми Орусиядан келип атат, ооба улуу акын жазуучулар деп атат, бирок мунун бардыгы ошо себеп болду, ушунун айынан көп сатылып атат деп айтылган жок. Ошондуктан китепке болгон талаптын өсүшү, ушул талап көбөйүптүр, адамдар өздөрү каалап атат, ошон үчүн көп сатылып атат дегенди билдирип атат. Жакшы. Азыр кыска ушундай үзүндүлөр берилет. 3 болот. Ар биринин өзүнүн суроосу бар. Ошолорго көңүл буруп, кагазга жазып жооп берип койгула. Жоопторун сабак учурунда талкуулайбыз. Суроосу. Экинчиси. Үчүнчүсү. Бүттүк. Ошон менен биз биринчи суроо түрүн окудук, бүтүрдүк. Экинчи суроо түрүнө өтөбүз. Текстте мунун кандай сыпаты айтылды дейт. Сыпаты дегенде эмне? Биз аны кандай түшүнөбүз? Сыпат дегенде эми кандай, кайсы деген суроого жооп берет албетте. Бул саптарда кандай адамдар жөнүндө сөз болду дейт. Бул жерде адамдын сыпатын сурап жатат бул суроодо. Эки үзүндүдө тең айтылган окуялардын кандай экени маалым. Окуялардын кандай экендигин, аны окуялардын сыпатын сурап жатат бул суроодо. Бул түшүндүрмө кандай жаныбарлар берилген, жаныбарлардын сыпатын. Демек, текстти окуп жатканда жөн эле окуяларга көңүл буруп койбостон, алардын кандай экендигин, кандай сыпатта, кандай мүнөздө болгондугун аныктай окуш керек экен. Мисалга көңүл бурабыз, суроолоруна жооп беребиз. Варианттарына көңүл бурабыз. Демек, бул суроодо жогорудагы өзүндө айтылгандардан ээн тамга белгилеринин кандай экени маалым болду дейт. Ээн тамга белгилери кандай деген суроо болот да, текст боюнча. Буга кантип жооп беребиз? Бул жерде бир нече сыпаттар айтылган. Анан ошолорду варианттагы сыпаттар менен салыштырабыз дагы. Кайсынысы бири-бирине дал келсе, ошол вариант туура болуп эсептелет. Эми мисалы башында ээн тамгаларды таап алалы. Кайсы жерлерде белгиленген, берилген. Анан аларга тиешелүү балким бир сыпаттарды айтсак болот. Мисалы, ээн тамга бул көп мезгилди кучагына камтыган эволюциялык, чыгармачыл, көп машакаттуу процесс деп жатат да. Эми туура келгенсип атат, бирок бул жерде бир нерсе бар. Мисалы, бул жерде пайда болуу процесси айтылып жатат да. Ээн тамга белгилеринин пайда болуу процесси кандай дейт. Ошол эмне чыгармачыл, көп машакаттуу деп ошол айтылып жатат да. Демек, ээн тамганын өзү эмес, анын пайда болуу процесси жөнүндө сөз болду. Кийинкисинде мисалы ээн тамгалар уникалдуу табылга дейт да. Эми бул жерде деле уникалдуу деп өтө мындай так айтылды, бирок варианттарыбызда андай уникалдуу деген жооп жок. Ошондуктан ал дагы туура эмес деп эсептеп койсок болот да. Биринчисинде ошол процесс жөнүндө сөз болгон үчүн туура эмес, экинчисинде варианттарда жок. Демек, башка нерсени издейбиз. Ал мисалы карагыла, ээн тамгаларда дейт, жана ошо көчөт саймага түшүрүлгөн оюуларда терең маани бар дейт да. Түстөрүнүн чечмелениши да өзүнчө чоң маанини туюндуруп турат дейт. Маанилүү дейт. Ичинде бир маани бар, ичинде бир маалымат бар деп атат да.
Демек ушул варианттардын арасынан бирөө гана туура. Жөнөкөй түшүнүксүз тотал дегенибиз туура эмес болуп калат. Себеби алар мындай текстке такыр эле туура келбей калды. Туура жообубуз маалыматтуу болот. Эми бул албетте оңой эле суроо болду. Бир аз татаалыраак суроолор келген болушу мүмкүн, бирок ошондо дагы ар бир сөзгө жакшы көңүл бурсак, туура жообун туура аныктайбыз. Анда көнүгүүлөрдү аткаралы. Биринчи суроо. Экинчи суроо. Үчүнчүсү. Суроосу. Жакшы. Ошо менен экинчи суроо түрү дагы бүттү. Кийинки суроо түрүнө өтөбүз. Ал текст боюнча бул ишти ким же эмне аткарат дейт да. Бул жерде ошол грамматикадагы баягы сүйлөмдүн ээси дегендей түшүнүк. Бул ишти жасагандар кимдер дейт. Ошол эң негизги бир мисалы окуя болду, кыймыл аракет болду дейли. Ошону ким аткарууда, ким жасоодо, ким күнөөкөр дегендей да мындайча. Муну эң көп эмне кубандырган дейт карагыла. Окуянын орун алуусуна ким себепкер болгон деген сыяктуу суроолор. Мисалга көңүл бурабыз. Эми бул деле бир караганда өтө оңой сезилиши мүмкүн, бирок чоң тексттин ичинен ошол ким кайсы ишти жасаганын айрым учурларда аныктай албай калган болушу мүмкүн. Адам ошондуктан жакшы көңүл бурушубуз керек. Бул кайра эле айтып жатам, суроолор, бул суроолор детальдарга байланыштуу, майда чүйдөлөргө байланыштуу. Ошондуктан өтө кылдат болушубуз керек. Текстти окуп суроосуна жооп берип көрөлү. Эми варианттарын карайбыз. Жакшы. Текстке келели. Жогорудагы үзүндүдө авторго эң көп таасир эткен эмне болду? Биринчи ушул суроону жакшы түшүнүшүбүз керек. Авторго эң көп таасир эткен эмне болду дейт. Демек, эмнени сурап атат бул жерде? Бир түшүнүктү сурап атат. Анан ал түшүнүк эмне кылыптыр? Ал ушул тексттен биз түшүнгөнүбүз боюнча авторго абдан чоң таасир тийгизиптир, калтырыптыр десек болот. Из калтырыптыр, же болбосо таасир этиптир десек болот. Демек, муну кантип түшүнөбүз? Кайсы жерден, тексттин кайсы жеринен автор таасирленип жатканын түшүнсөк болот. Албетте, бул жерлерден сөйденде Машботойдун ыргактары дейт, кыргыздын ый менен санаасын, кубанычы менен кыял тилегин жүрөк түпкүрүнө жеткирет деп туруп, анан улантып атат. Мына жүрөк түпкүрүнө жеткирет дегенде деле ушул жерден бир таасирленгенин түшүнсөк болот. Андан уккан сайын алатоонун жел аргысындай көңүлүң сергит дейт. Демек, мына ушул көңүлүң сергит деген сөз көңүлүң деп айтып атканына караганда, ал бирөөгө сага деп, сен деп бирөөгө кайрылган жок. Ал жерде жалпы адамзатка кайрылып атат жана өзүн дагы камтый кетип атат ичинечи. Ошондуктан Машботой ыргактары көңүлдү сергитет, таасир этет деп атат. Демек, варианттардын арасынан бул жерде Всы туурасы болуп калды. Анда эмесе машыгабыз. Баштадык. Биринчи суроо. Экинчиси. Üçüncüsü. Ошо менен үчүнчү суроо түрү дагы бүттү. Төртүнчү суроо түрүнө өтөбүз. Текст боюнча төмөнкүлөрдүн кайсынысы анык? Бул суроо биринчи, экинчи, үчүнчүнү дагы камтый кетет десек болот. Себеби дегенде,
ошол 1-ден 3-кө чейинки суроолор боюнча дагы маалыматтар 4-нчү суроодо берилип калышы мүмкүн. Бул мындай бир аз жалпылоочу суроо десек болот. Жалпылоочу дегенде ичинде варианттарда айтылган маалыматтар конкреттүү эле, бирок жалпы ар кайсы нерсеге тиешелүү десек болот да. Демек, мындай десек болот. Бул суроо мисалы мына бул саптарда айтылгандар боюнча төмөндөгүлөрдүн кайсынысы анык дейт. Кайсынысы анык дегенде варианттары буга чейинки өтүлгөн суроо түрлөрүнүкүндөй болушу мүмкүн, баары аралашып кеткен болушу мүмкүн. Бирок ошолордун арасынан бирөө гана текстке туура келиши мүмкүн да. Ошон үчүн бул дагы детальдарга, майда чүйдөгө тиешелүү суроо. Мисалы кийинки мисалын көрөлү. Текстеги маалымат боюнча кайсы варианттагы туйунтма туура дейт. Текстте айтылгандар боюнча эмне деп айта алабыз? Мына эмне деп айта алабыз дегенде деле ошол кайсынысы туура дегенди билдирип турат. Жакшы, булар мисал болду. Жалпы жонунан сурап жатат. Суроосуна жооп берип көргүлө. Текстти окудук, эми варианттарын окуп таап көргүлө. Эгерде варианттарга көңүл бура турган болсок, дүйнөдөгү бардык падышалар араб аргымактарына кызыкчу дей турган болсок, бул жерде бардык деген сөзүбүз бир аз туура келбей калат да. Себеби дегенде айрымдары кызыккан болушу мүмкүн, бирок бардыгы деп айта албайбыз. Андан араб жылкысына ээ болуу деги эле мүмкүн болгон эмес. Деги эле деген сөз да бул жерде аша чаап атат да, аябай күчтөндүрүп жиберип атат. Бул дагы туура эмес болуп калды. Арабтар жылкысын Европага жайууну максат кылышкан эмес. Эми Европага жайылып кеткен, бирок максат кылышты беле, кылышкан эмес беле, ушуну ойлонсок болот. Андан кийин арабтарда аргымактын баасы адамдын өмүрүнөн жогору болгон эмес дейт. Эми жогору болгон деп айта алабыз, себеби дегенде ал үчүн өлүм жазасына тартышчу деп текстте ачык эле жазылып турат. Бул жерде бир нерсе айтылган. Европага кийин кресттүүлөрдүн бул өлкөлөргө болгон чабуулунан кийин гана жайылган дейт да, араб аттары. Ал ошо кийин жайылган, чабуулдан кийин жайылган дейт да. Башкача айтканда, арабтар өздөрү эле жаялуу деген максатты койгон эмес, айла жок аргасыздыктан жайылып кеткен деп атат да. Демек, ушул В вариантыбыз туура болуп калды текст боюнча, калгандары текст боюнча туура болгон жок. Демек, бул жердеги варианттардагы ар бир сөз маанилүү болду. Анан тексттеги дагы ар бир сөз маанилүү болду. Ар бир майда чүйдөсү маанилүү болду. Ошондуктан мындай суроолорго дагы жакшы көңүл буруп жооп беришибиз керек. Эми бул боюнча суроолорго жооп берели. Бул биринчи суолду, кийинкисине өтөбүз. Андан кийинкиси, үчүнчүсү. Ушун менен сабагыбыз соңуна келди. Видеону артка жылдырып, алдыга жылдырып жакшылап көргүлө. Тексттерин жакшылап окугула, суроолоруна жакшылап жооп бергиле. Сабакта көрүшкөнгө чейин сак саламатта болуңуздар.